Жаңы төрөгөн келиндер чаң залда жерде жатышат. Интернет колдонуучусу Чүй облустук төрөт үйүнөн сүрөт жарыялап андыга абалга нааразы экен жазды. Мен көргөн көзүмө ишенгим келген жок. Жаңы төрөгөн келиндер полдо жатат. Бүт чаң. Бишкектеги номер 4 төрөт үйү оңдоп түзөө үчүн жабылганын, бул иштер көпкө созулуп жатканын айтышууда. Мындан улам Батпасада төрөй турган келиндерди Чүй облустук төрөт үйүнө жөнөтүп жатышат. Мындайды көз көрбөсүн сөз менен айтуу кыйын деп жазган ал өзүнүн билдирүүсүндө. Башкы гинеколог Асылбашева бул бардык төрөгөн аялдар төрөт үйүнө кабыл алынгандан чыкканча полдо жатат дегенде билдирбейт. Кээде керебеттер бошогонго чейин 2-3 саат ошол жерде жатып калышы мүмкүн. Чаң дегени туура эмес, ал жерлерди тазалап жууп турушат, деди Асылбашева. Анын айтымында номер 4 төрөт үйү 28 сентябрда оңдоо иштери аяктап, кайрадан аялдарды кабыл ала баштамакчы. Ремонтко 16 августта жабылган.